окуу жылынын аякташы менен ар бир мектеп бүтүрүүчүсүн окуу жай жана кесип тандоо маселеси түйшөлтөт. Бул багытта Кемин районунун администрациясы абитуриенттерге кесип тандоо үчүн маалымат берүү максатында бир катар жогорку жана орто кесиптик окуу жайларын бир аянтчага чогулткан. Окуу жайлардын өкүлдөрү мектеп окуучулары менен жолугушууда өздөрүнүн түзүмү, билим берүүдөгү багыттары жана ар бир кесип жөнүндө кенен маалымат беришти. Bakalavr 4 yıllık bilim берүү боюнча 52 багыт боюнча биз билим беребиз. Иш-чаранын эң негизги максаты ошол биздин орто мектептерде бүгүнкү күндө 30 мектеп бар. Ошонун бүтүрүүчүлөрү 11-класстын жана 9-класстын бүтүрүүчүлөрү бар. Ошол окуучуларыбызга, бүтүрүүчүлөрүбүзгө туура кесип тандоого болгон жардам болсун деп. Анткени баардык эле бүтүрүүчүлөрдүн ошо биздин Бишкек шаарына болобу, же Токмокобу, же Кеминдин ичиндеги лицейлерге, окуу жайларга барып, кыдырып, баардык алардын мүмкүнчүлүктөрү менен таанышуу жагына баягы кичине оор болуп атат. Ошондуктан биз ошол Бишкек шаарындагы же болбосо Кыргызстандагы жогорку окуу жайларга жөнөтүп, каттарыбызды аларды ушул биздин кесиптик жарманкебизге чакырганбыз. Мектеп мугалимдери мындай иш-чаралардын болуп туруусу окуучуларга келечектеги кесибин тандоодо чоң жардам берерин белгилешти. Бүгүнкү иш-чара абдан сонун маалымат алышты демекчимин биздин окуучуларга. Анткени мурун мен өзүм абитуриент кезде мындай информацияны биз атайын шаарга барып, ошол жакта ярмаркалардан жана Роза Отунбаеванын өзү өткөзгөн демилгеси менен аркылуу эле өтчү. Билгени билип, билбегени билбей калышчу көп маалыматтарды. Бул жактан Кемин шаарчасына бизге келип, ушунча маалыматты ар бир университет өздөрү берип жаткан биз абдан кубанычтабыз. Кесиптер жарманкесине Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинин өкүлдөрү да катышып, окуу жайды келечектеги студенттер арасында таанытуу максатында иш алып барышты. Ушул иш-чарага Улуттук университетте кесиптик багыт берүү иш-чарасын жүргүзүү үчүн университеттин командасы келип, ошол жерге иш-чара жүргүздүк. 11 жана 9 класстын окуучуларына университеттеги багыттарды кандай кесиптерге ээ болуп чыга тургандыгы жөнүндө маалыматтарды бердик. Факультеттердин буклеттерин тараттык. Окуучулар, бүтүрүүчүлөр абдан активдүү болушту. Биздин университет менен абдан кызыгышты. Биздин университетке келип окуйбуз деп сөз беришти. Буну ошол биз кесипке багыттоо иштерин абдан жакшы жайылтканга аракет кылдык. Кыргыз Улуттук университети боюнча жалпы 21 факультет тууралуу жана ошол эле проф колледж, кесиптик колледж тууралуу, лицейлер тууралуу жалпы маалымат бердик. Албетте жалпы чогулган окуучулар 600-га жакын окуучулар болду. Биздин ошол жарманкеде биздин буклеттерибизди, баннерлерибиз менен таанышып, бизге окууга тапшырууга ынтызар, кызыктар болушту. Албетте биздин ошол Кыргыз Улуттук университети бул республикадагы бирден бир окуу жайлардын флагманы болуп эмес, ошон үчүн биздин окуу жайды каалагандар көп болду. Иш-чарага келген мектеп мугалимдери жана окуучулардын айтуусунда окуу жайлар тууралуу кененирээк маалымат ала алышты. Жана алардын ичинен Кыргыз Улуттук университетинин шарттарынын жакшы экендигин жана ар тараптуулугун баса белгилешти. Айрым абитуриенттер кайтарым байланышка чыгып, Улуттук университетке келип билим алууга убада беришти. И сегодня нас привезли в эту ярмарку, где показываются все университеты нашей страны. И среди множества университетов, как по мне, КНУ является самым более интересным и интригующим. Так как нам показали и видео, и все рассказали, мне стало интересно. Вскоре, надеюсь, когда я приду в город, сам увижу этот университет. Изнутри и так снаружи увижу учителей и их учеников. Маалыматтын арасынан бизге куу келип калды. Ал жакта көптөгөн жакшы факультеттер бар экен. Жана ошол жакка тапшырсам деп ойлойм. На сегодняшнем мероприятии мы узнали многое о университетах, и наиболее престижным мне показался Кыргызский национальный университет. И в планах у меня поступить именно в этот университет, потому что он является престижным университетом и перспективным университетом нашей стране. Көп окуу жайларды уктук, көрдүк. Анын арасынан Жусуп Баласагын колледж өтө жакшы экен. Ошол жакка тапшырайын дегендер да ойдор болуп атат. Жаңы талпынуу учуп, жашоого кадам таштап жаткан мектеп окуучулары үчүн Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинин эшиктери дайым ачык.